Assalamu alaikum. Eri жұрт. Оболу азыр елді қайра қаватырлыққа түшірген оқия болып атат. Ел чында эле эле бир жыл айланып, кичине окат тирилген кылып, кичине мыйзамдуулук, чынчылдык, өндүрүш, кичине эл аралык мамилелер жөнгө салынып атат деген үмүт менен жашай баштады элек. Мына шайлоо башталып, кимдин идеясы да, кимдин долбоору, кайсы саясий технолог буну сунуш кыла койду. Бийликтин партиялары өтүш керек, мынча партия калыш керек деп кимиси бул тонду буча койду да билбейм, натыйжада эл кыжалат. Вот, элдин ичинде менин апам да кыжалат. Ошон үчүн мен айтып атам. Каяка барбайлы, койгула балдар, элдеги тынчтыкты кармайлы, балдар койгула, эми сабыр кылгыла дейишип атат. Allah razı olsun, eli jurtubuz чында эле тынчтыкты сүйгөн эл, биз буну түшүнөбүз. Чындыгында удуруп аткан биз эмес. Оюндан чыгыш керек болсо чыгып деле кете беребиз. Удуруп аткан биз эмес. Бирок акыйкат, адилеттүүлүктүн бели сынса, биз макул десек андан ары ызалуу окуялар улана берчү дейт. Маселе эмнеде? Мен өзүмдүн атыман айтайын. Мен элди козгоп, элди дирбелеңгө салып, өзгөчө бийликке кандайдыр бир каршы акцияларды уюштурууга карамандан каршымын. Буга мен кошулбайм дагы. Мендей эле башкалар дагы. Бардыгыбыз ушул сөзгө келдик. Болгону бир гана нерсени талап кылып атабыз. Мына шайлоо адилетсиз өттү, болгону ушунун гана жыйынтыгын жокко чыгаргыла, жаңы добуш берүүнү белгиле же башка бир сунуш кылгыла. Адилеттүү бир сунуш кылып койгула, биз тынчып калалык, болду. Андан нары эмес. Коркунучтуу, мен өзүмдө кабатыр болгон маселе ушунда. Эгер азыр мына берилген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бийлик тез аранын ичинде кандайдыр бир кадамдарга барбаса, биз четтелебиз туугандар, Кудай көрсөтпөсүн, башка бир бул кырдаалдан колдонуп келе турган күчтөр даярданып атат. Аларды биз деле билбейбиз. Бирок кабатырлык жөн жерден болбойт. Биз башыбыздан канча жолу бул революция дейсиңер, төңкөрүш дейсиңер, канчасы өттү, көрүп деле калдык. Абада мына ушундай аура пайда болгондо бир бале болчу эле. Мен ошон үчүн албетте алгачкы кадамды жасап аткан адам болсом дагы, ушул өлкөдө жашап атам. Саясий камыр-жумурда жүргөн адаммын. Суранам. Тез аранын ичинде бир чечимге келиш керек туугандар. Бийлик өзүнүн бир адилеттүү чечимин бериш керек. Азырынча процесстер башкарылып атат. Азырынча Кудайга шүгүр кетип атат. Болгону жөн гана ырастап койсо болду. Ситуация көзөмөлдөн чыгып кете турган абалга жеткирбеш керек. Муну башка күчтөр колдонуп кетиши толук ыктымал. Түшүнгөндөр түшүнөт, кайсы күчтөр буга кызыктар. Тилекке каршы кайсы күчтөр буга кызыктар бардыгы билет ушуну. Билип туруп, неге мындай кылышып атат, мен билбейм. Жөн эле койсо, мына шайлоо өзүнүн нугунда өтсө, бардык өзүнүн ордуна келет эле. Неге мындай кылышты? Кайсы технологдун гениалдуу идеясы ойноп кетти? Муну эми тарых өзү териштирип айтар. Ушундай туугандар. Биздин позициябыз ушу. Эч кандай элди удургутуп, элди козголоңго кабылтып, жок андай коебуз. Болгону укугубузду талап кылып атабыз. Бийликтен гана. Рахмат.